Салам достор, бүгүн биздин экинчи чыгарылыш. Бул чыгарылышта бизге окуучулардан көп келген суроолордун бирөөсү синустар, косинустар боюнча сөз кылмакчыбыз. Көп суроолор келет. Синустар, косинустар буларды кайсыл жерде колдонобуз? Булар биздин жашоодо кереги барбы деген ушул сыяктуу суроолор аябай көп келет. Ошолорго жооп айта кетейин кыскача. Колдонулбаган жер жок. Баардык жерде колдонулат. Космосто 100% колдонулат булар. Мисалы, биз жерде туруп эле асмандагы жылдыздардын кыймылдары, алар кандай кыймылдап атышат, кандай жайланышкан, бизден айга чейинки аралыкты ай кандай айланып атат, кандай булардын баарын синустардын, косинустардын жардамы менен жерде туруп эле өлчөй алабыз. Мисалы, самолетторду учуруу, кондуруу, ракеталарды учуруу, булардын баарында синустар, косинустар колдонулат. Же болбосо биз эң көп колдонуп аткан, мисалы, интернет сигналдар, интернет толкундары, үн толкундары, биз колдонуп аткан электр тогу, булардын баарында синус, косинустар колдонулат. Бул толкундарда, мисалы, булардын баары, толкундардын баары, электромагниттик толкундар, булардын баардыгы, электр тогу дагы синус, косинустардын закону боюнча кыймылдайт. Билебиз моундай синус, косинустардын закону боюнча булар кыймылдашат, ушундай кыймылдайт. Биз эгер синус, косинустарды билбесек, алар жок. Мындайча айтканда, эч нерсе жок, баары жок да. Жашоо жоктой эле негизи. Ошол үчүн синус, косинустарды биз сөзсүз үйрөнүшүбүз керек. Мисалы, жолдо өтүп баратып эле биз бир үйдү көрүп калдык дейли, ал үйдүн бийиктигин кантип өлчөйбүз? Албетте үстүнө чыгып, ташка жип байлап, ал жипти жерге таштап, анан ал жиптин узундугун өлчөп алсак деле болот, мынтип өлчөсөк да болот. Бирок антип кыйналыштын кереги жок. Бул жерде туруп эле, турган жерибизде эле оңой эле өлчөп койсок болот ал үйдүн бийиктигин. Албетте синустардын, косинустардын жардамы менен. Убакытты созбой темабызга өтө берели. Анда синус, косинустар дегенде эле булар бурчтарды элестетишибиз керек. Мисалы, бул жерде экранда көрүп аткан үч бурчтук, тик бурчтуу үч бурчтук. Бул үч бурчтуктун эки катети, бир гипотенузасы турат. Мисалы, гипотенузасын С деп белгилеп коелу биз. Бул катетти А деп белгилеп койсок, бул жагын В деп белгилеп коелу. Үч бурчу бар, үч бурчунун мисалы биз бир бурчун алып изилдеп көрөлү. Мисалы, бул бурчуну алсак, эмне деп белгилеп коелу? Эми китептерде белгилегендей эле альфа деп белгилеп коелу биз дагы. Альфа бурчу болсун мисалы. Ушул бурчтун, альфа бурчунун синусу болот, косинусу болот, тангенси болот жана котангенси болот. Ушундай синустагы мааниси болот да альфа бурчтун. Бул бурчтарды карабай эле турайлы. Азыр биз бир эле бурчуну изилдеп атабыз. Мисалы, альфа бурчунун синусу эмне, косинусу эмнеге барар? Буларды карайбыз азыр. Синус, косинус дегенде эле биз сөзсүз билишибиз керек болгон нерселерди айтайын. Сөзсүз билишибиз керек. Буларды жазып алсаңар дагы жакшы болот. Себеби буларсыз синус, косинустарга биз эч качан түшүнө албайбыз. Мисалы, синус көк менен жазайын азыр. Ушул бурчтун, альфа бурчунун синусу деген эмне? Альфа бурчунун синусу деген бул синус альфа. Карайбыз. Альфа бурчунун синусу деген бул альфа бурчуна карама-каршы жаткан катеттин, бул үч бурчтукта эки эле катет турат, бирөөсү А катети, бирөөсү В катети. Ушул эки катеттин карама-каршысында жатканы, альфанын карама-каршысында жаткан катет бул В көрүнүп эле турат сүрөттөн. Демек, Вны жазабыз. Внын гипотенузага болгон катышы, С болгон катышы. Синус альфа деген ушул эле бурчтун, альфа бурчунун синусу деген бул карама-каршысында жаткан катеттин каршысында жатат. Гипотенузага болгон катышы ушул бурчтун синусун берет, синустагы маанисин берет. Оңой эле. Экинчиси косинус альфа. Косинуста болсо
карама каршысында жаткан эмес, жанаша жаткан катеттин альфа бурчуна жанаша кайсыл катет жатат? Жанында жаткан катет, А катети. Анын гипотенуза болгон катышы. Эң негизгиси ушул достор. Биз буларды билип алсак эле, калгандары оңой эле. Демек, альфа бурчунун синусу карама каршысында жаткан катеттин гипотенуза болгон катышы, ушул эле бурчтун альфа бурчунун косинусу болсо, жанаша жаткан катеттин гипотенуза болгон катышы. Буларды эч качан эстен чыгарбайбыз. Буларды билбесек, синус косинустарды эч качан билбейбиз. Эң негизгиси ушул достор. Эң негизгиси бул. Ал эми тангенс, котангенс дегендер булардан эле келип чыгат. Мисалы, тангенс альфа. Тангенс альфаны монтип деле жазып койсок болот оңой эле. Карама каршысында жаткан катеттин жанаша жаткан катетке болгон катышы. Демек, В бөлүнгөн А тангенс. Же болбосо буну формула менен эсептеп келтирип чыгарып койсок болот. Мисалы, тангенс альфаны биз билебиз. Тангенс альфа деген синус альфанын косинус альфага болгон катышы. Буну билебиз. Синус альфанын ордунда эмне турат? В бөлү С ордуна алып келип койсок, В бөлү Сны алып келип койдук. Косинустун ордунда А бөлү С турат. А бөлү С турат. Демек, Сылар кыскарышып кетсе, бул жерде эмне калат бизге? В бөлүнгөн А эле калат. Демек, жана айткандай эле, альфа ушул альфа бурчунун тангенси деген бул карама каршысында жаткан катеттин жанаша жаткан катетке болгон катышы. Внын ага болгон катышы деп айттым. Демек, Внын ага болгон катышы келип чыкты. Оңой эле. Бул тангенстерди, котангенстерди бул эки формуланын жардамы менен чыгарып алсак болот. Котангенс дегенде эле котангенс альфа, ушул эле бурчтун котангенсин деле таап коелу эми. Бул жерде тескерисинче косинус альфанын синус альфа болгон катышы, буну билебиз. Демек, косинустун ордуна кайра эле ордуна коебуз. Косинустун ордуна эмне турат? А бөлү С турат. А бөлү С. Ал эми синустун ордунда болсо, В бөлү С турат. В бөлү С. Бул жерде дагы деле Сылар окшош, кыскарышып кетсе, А бөлү В калды. Демек, котангенс деген жанаша жаткан катеттин карама каршысында жаткан катетке болгон катышы. Демек, котангенс деле келип чыкты. Эгер биз бул синус альфа менен косинус альфаны эле ушул экөөнүн эле билсек, бул тангенс, котангенстерди оңой эле келтирип чыгарып алабыз. Эң негизгиси ушул достор. Дагы эми бул жерден көрдүңөр силер, баягы башында айтып кеткендей эле, синус косинустар жашоодо баардык жерде кездешет, баардык жерде колдонулат. Биз синус косинустарды үйрөнүп гана кутулбасак, эч качан качып кутула албайбыз. Буларды тактап айтканда, мындай качып эч качан кутула албайбыз да. Буларды только үйрөнүп кутулуунун бир гана жолу бар, аларды үйрөнүп гана кутула алабыз. Ошол үчүн оңой эле, жеңил эле ушул эле нерселерди үйрөнүп койсок жетпейт, албетте дагы үйрөнүшүбүз керек. Бирок эң негизгиси ушул. Анан достор, силерге мисалы үйгө тапшырма берейин. Мисалы, бир идиш алгыла, моундай болгон бир идишти аласыңар. Бул идишти сызгыч менен өлчөп көргүлө. Биринчи сызгыч менен өлчөп көргүлө, 10 сантиметр чыкты. Анан анын сызгычы жок өлчөп көргүлө. Синус косинустардын жардамы менен өлчөп көргүлө. Ал үчүн кандай кыласыңар? Бул жерге чейин бир аралыкты өлчөп аласыңар. Ал аралыкты мисалы x деп өлчөп алып, анын сызгыч менен өлчөп алсаңар болот. Мисалы 20 сантиметр, 30 сантиметр өзүңөр каалагандай бир аралыкты өлчөп алып, ал аралыктан көз болжол менен моундай альфа бурчун транспортер менен өлчөп алып, анан бул жагы ошондо h деген бул идиштин бийиктигин өлчөп көргүлө. Сызгыч менен өлчөгөн бийиктигиңерге бул косинус синустардын жардамы менен өлчөгөн бийиктигиңер дал келдиби? Салыштырып көргүлө. Бул дагы болсо синус косинустарды түшүнүүгө аябай жардам берет силерге. Анда эмесе достор, эгер кичине болсо дагы пайдалуу нерсе алып, бул видео жаккан болсо силерге комментарий жазганды унутпагыла. Биз